салып алгандар мәселе нешені салды, ошонун алдына кийин салдык аларды. Ошого чейин аны колдондук да. Анан Нооруз майрамдарын өткөрүп аттык. Ушул да турабыз, бул жагы ошо бешек да. Танытым жери берди. Танытым жакшы жол сурап кетти, суйта келди. Негизинен биз эмне үчүн аз-аздан 2ден гана айыл өкмөттү чогулттук. Анткени тарбиячылар үчүн өзүбүзчө дагы кең эле мемлекеттик стандарттар боюнча сүйлөшө алабыз. Ал эми директорлор дагы толук катышканга аракет кылыңыздар. Көбүнчө бизде азыр жыйындар болуп атат, ошону эске алып атабыз. Ал эми директорлор материалдык техникалык базаны чыңдоого көңүл бурсаңыздар. Көрдүңүздөр, бул кичинекей эле нерсени жакшына кабылып даярдап коюш керек. Биз ошо мамлекеттик стандарттын негизинде бардык иштерди аткарганга милдеттүүбүз, урматтуу директорлор. Ал эми тарбиячылар бүгүн сабактарга киребиз, директорлордон сабактарга киребиз, анализдерди беребиз, салыштырасыздар. Сиздин тарбиячыларыңыз кандай сабак өтүп атат? Азыркы учурда бул бала бакчанын тарбиячылары кандай өтүп атат? Эмнелерди камтып атат? Ошол жерде азыркы биз айтып аткан STEM камтылып атабы? Балдар менен карым-катнаш кандай болуп атат? Ата-энелер менен мамилеси кандай экен? Бүт бардык ошо ата-энелер мектебине кирип журналдарын көрсөңөр болот. Профсоюз канасына кирсеңер, усулдук канага кирип бардык нерсени карасаңыздар болот. Эми карайбыз. Мына жерде мен мүмкүн болушунча ар бир канага кегилдилер бирге алат экендер. Бир аздан алып чыктырып койдум. Бул жерде мынакей биздин президенттин жабыктары бар. Президенттин жабыктары боюнча эми ар бир мен ушундай жасагыла келем. Өздөрүнүн чыгармачылыгы мыңдан да сонун жасаган бакчалар бар. Президенттин жабыктары боюнча өздөрүнчө отуруп алып, ушундай кылып өздөрүнүн чыгармачылыгы менен жасаптыр да. Эми
мына жерде карагыла жөнөкөй эле бир мисалды айтып караган болсок, балдарга колдонуучу колдонмо таркатма куралдары ар бири өзүнчө салынып чаң баспоо үчүн ушундай болуп турат. Муну караганда бул да кийизден жасалган нерселер баарын ушундай алып койгондо бир стандарт мынакей өзүңүздөргө белгилүү, бул ар бирибизде болуш керек. Бул биз менен жашаш керек. Ушул нерсени мен сиздер качан ар бир директордун, тарбиячынын колунда болмой сайын айта берем. Бирок сен эмне үчүн мынча айта берет десеңер, баары бир айта берем, акыры жактайсыңар. Ансыз болбойт. Биз бул мамлекеттик стандарт өзгөргөнгө чейин ушунун негизинде иштешибиз керек. Азыр мына ичинде билбегендерибиз бар, биздин өз укуктарыбыз бар, милдеттерибиз бар, ата-эненин укуктары бар, ата-эненин милдеттери бар. Бул жерде бала канча саат окуш керек, канча саат укташ керек, күнүмдүк режим бар. Ал эми күнүмдүк режимде эмне үчүн биз кээде барсак 1 саат эле сабак өтөрүп, укута турган мезгилде бала уктабай калат, же тамакты кечигип бересиздер. Жок, болбойт. Ушунун гана негизинде болуш керек. Мынакей, сиз кайсы жактан алам, методикалык китепчелер барбы десеңер, мынакей, мүмкүн болушунча методикалык китепчелерди да бергенге аракет кылдык, бирок негизи баардыгы ушул мамлекеттик стандарттын негизинде алынат. Мынакей, мамлекеттик стандарт азыр биздин тарбиячылардан дагы мен сураймын дагы өтө кеңири маек болот бул жерде. Түшүнүктүүбү? Эме азыр эмне үчүн 3 сабакты койдук? Себеби биздин тарбиячылар сабак өтүүдө өтө кош көңүл мамиле жасап атасыздар. Айрымдар эми, жалпы эмес. Бул бала да дейсиңерби? Жок, андай эмес. Биз ушул мамлекеттик стандарттын негизинде толук кандуу балага билим, тарбия беришибиз керек. Эми караңыздар, бүгүнкү ар бир анализде тарбиячылардын сабактарына киргенден кийин анализ берүүнү мен сиздерден сураймын. Анализ берүү, мугалимге анализ берүүнүн өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелерди да биз билебизби, билбейбизби, аларга да маани беребиз. Ошондо ойлонгон жок. Анализ бересиңер, ар бириңер, мына азчылыкпыз, ар бириңиздерге сөз берем. Керектүү нерселерди аласыздар. Мен бул бакча өтө сонун дебеймин, жакшы, аракети бар. Мындан дагы өзгөчө сиздерде дагы жасалгылар болушу мүмкүн, башка методикалык колдомоңор болушу мүмкүн. Бирок бири-бириңерден аласыздар, ашыкчасын калтырасыздар. Эми азыр сыртка көпчүлүгүңүздөр чыгып алдыңыздар, көмөкчү чарба менен тааныштык. Жашыл Мурас, мына былтыркы боюнча Жашыл Мурасыбыз турат. Быйылда кошумча болот. Жашыл Мурас акциясын колго аласыздар. Көмөкчү чарба колго аласыздар. Кой менен эмнени көрдүк? Бөдөнөн көрдүк, мүмкүн болушунча эми мен силерди койгуга обязательно деп мүмкүнчүлүгүңөргө жараша ушул көмөк чарбаны уюштурушубуз керек. Калтырбашыбыз керек, алып кете беришибиз керек. Ал өзүңүздөргө эле жакшы. Кимге кандай ыңгайлуу болсо, мүмкүн болушунча гүл чарбасын уюштургула. Гүлдү чоңойтуп сатсаңар деле өзүңөргө пайда, кирешеги болот. Кетигиңерди алып аласыздар. Анда мен азыр жетекчибизди чакыра берсем, негизинен ушул. Андан кийин программаны дагы бир башкадан чыгарып атат, айрым бир кемчиликтер бар техникалык жактан. Буну эске аласыздар. Бүгүн биз систем боюнча Умид эжеке келет. Жолдо Умид эжеке келдиби? Жок. Андан кийин систем боюнча кыскача маалыматтар бар. Бул систем деген эмне? Сертификаттын ээси, тренер. Ага кыскача сөз беребиз. Андан кийин Акжурат келдиң, Акжурат менен тарбиячылар мына жерде кеңири сүйлөшөбүз. Эми директорлор да катышсаңыздар болот. Эмне үчүн кайра биз баланы өнүктүрүүдөгү негизги багыттарга, 5 багытка токтолуп атабыз. Ошол негизги өнүктүрүүнүн 5 багытын тарбиячыларыбыз толук колго албай жатат, урматтуулар. 5 багыт эмне экенин билбей жатат. Ошондуктан муну дагы кайталайбыз. Аны мониторинг жүргүзүү кандай болот? Мониторинг деген эмне деген? Кантип жүргүзөбүз? Кантип баланы биз мектепке узатабыз? Ошол нерселерге токтолобуз. Мүмкүн болсо, азыр биз ушул
ачылгандан кийин стикер беребиз. Ар бириңер эмнени үйрөнгүңөр келип атса, ошого суроо жазып бересиздер. Биз ошо суроолорго толук кандуу аягында жооп беришибиз керек. Түшүнүктүү, а? Бүгүнкү семинарыбыздын темасы баланы өстүрүүдөгү педагогдун ролу. Биз негизинен сабактарга, андан кийин баланы өнүктүрүүдөгү негизги 5 багытка басым жасадык. Так, саламатсыңарбы, кымбаттуу эжекелер, директорлор, тарбиячылар, жалпы жаамат. Бүгүн аябай жакшы жерде отурабыз. Мына Баластан нуру деген Сарай аймагына караштуу аябай жакшы садик экен. Мен мындай эле сүйлөйүн. Келип семинарды бул жерге уюштурганын дагы өзүңөр көрүп турасыңар. Эми силер дагы жакшы детсадтар, садиктерде иштейсиздер. Келип окутуп алмашып дегендей бул садиктин материалдык техникалык базасын көрүп, анан кандай иш жүргүзүп атат экен, мына жаз жарыш дегендей жаз келип калды. Анан кандай көмөкчү чарбалары бар экен, документациясын карап, анан сабактарына кирип акырында. Анан кетесиздер, мына акыркы жылдары мына билим берүү системасында көбүнчө мына бала бакчаларга дагы аябай көңүл бөлүнүп калды, өзүңөр билесиңер, а? Биринчиден эле билим берүү мыйзамын карай турган болсок, быйыл жаңы кабыл алынган 2023 жылы август айында бала бакчаларга аябай көңүл бөлүнүп атат. Биринчиден эмне болду? Биринчиден азыр мен дагы жакында билим берүү министрлигине бир жумага окууга барып келдим. Ошондо дагы бала бакча маселелерине көп көңүл бөлүндү да. Биринчиден эме баягы бала бакча ачуу оңой болуп калды, азыр билесиңер. Ачуу оңой болуп калды. 2 документти алып элеп, бала бакчалардын шарттын базаны түзүп туруп элеп, бала бакчаны сразу ачып кетсеңер болот экен да. Анан дагы канчалык бала бакча көп болгон сайын дагы эле бала бакчага биз муктаж экендигибиз айтылды. Баягы мисалы Кара Суу районунда эле дагы мисалы бала бакча менен камсыздоо дагы эле аз экенбиз да, 50%-ке да жетпейт экенбиз. Дагы ушунча бала бакча ачсак, ошондо дагы 42-43% гана түзөт экенбиз. Бала бакчага муктаж экенбиз. Ошон үчүн мен биринчиден айтып кетким келет. Силер аябай уптуу жетекчи болуп калдыңар, тарбиячысыңар. Үй шартында бала бакча ачуу биринчи очередке коюлуп атат. Үйүңөр болсо, дагы тааныштарыңардын үйүңөр болсо, биринчи очередте ошолорду карагыла. Үй шартында бала бакча ачуу. Үй шартында бала бакча ачуу, ошо карап, комнаталары канча болот, ошолорду карасаңар, штатты неме түз берет, биз түз беребиз билим берүү. Анан кийин үй шартында бала бакча ачууга биринчи көңүлдү койсоңор болот да, мен эми биринчи маселени айтып коеюн дедим. Анан азыр дагы мына 12 жылдык билим берүү системасына өтүп атабыз. Анан бала бакчаныкы дагы бардык балдардын калыптанышы ошо бала бакчадан башталып атат да, мындай караганда. Анан мына 2025 жылы баягы дүйнөлүк системада, бул дүйнөдө эми 100гө жакын мамлекет, 70-80 мамлекет катышат экен. Ошондо билим берүүнү мындай неме кыла мониторинг кыла турган, билим сапатын аныктай турган дагы PISA деген программа менен иштеп атабыз баарыбызчы. PISA долбоору болуп туруп, анан Кыргызстан канчанчы орунда турат, ошону дагы баалап атабыз да. Анан кийин STEM билим берүү кирип атат. Билесиңер, мына бала бакчада STEM билим берүү. Ошо PISAга эле окшош, PISAнын эле бир бутагы да, мындайча караганда. Ошо STEM билим берүүнү дагы бала бакчада силер колдоно баштадыңар. Тарбиячылар айрыкча эжекелер. Ана STEM деп туруп, мына бүгүн дагы сабактарга киргенде STEM билим берүү боюнча азыр сабактарга катышасыңар. Ондо өзүңөр билесиңер, STEMде ошо баланын эмнесин карайсыңар. Ошо келип эле STEM дагы өзү баягы чечмелегенде баланы мындай өздөрүнүн чыгармачылыгын, баланын чыгармачылыгын жашынан калыптандыруу болот. Чыгармачылык балдар бир нерсени жасай билүү. Ошого көңүл бөлүп кетесиңер да. Ошон үчүн мына баары бир бала бакчада иштеш өтө кыйын. Бардык жүк силердин мойнуңарда. Себеби баланын калыптанышы сиздерден башталып атат, биринчи бала бакчадан. Анан мектепке өткөрүп беребиз. Анан жогорку вузга өткөрүп беребиз. Баары баскыч менен кетип атат да. 12 жылдык билим берүү деп атат. Эми ошондо дагы биз бала бакча дагы жүгүңөр ополтоодой жүк турат мойнуңардачы. Ошон үчүн мен силерге каалап кетет элем. Мына бүгүнкү өтүлүп аткан семинар педагогдун ролу деп атат. Баланын өнүгүшүнө, баланын мындай чыгармачыл болушуна деп туруп дагы айтсак болот экен да, балачын. STEM деген ошол баланы чыгармачылыкка, баланын логический ой жүгүртүүсүн калыптандыруу,
технологиясын деп атат, бир нерсени жасай билүүсүн калыптандыруу болуп атат. Ошон үчүн мына бүгүнкү семинарды аябай жакшы жерге уюштурулган. Бүгүн мен дагы бул бир садикке биринчи жолу келишим. Мен көп садиктерди көрдүм, детсадтарды. Анан кийин буйруса ошол алдыңкы бала бакчаларыбыздын бири бул садик өзүңөр да көрдүңөр. Ошон үчүн бүгүн дагы ушул чыгармачыл бул коллективдин сабактарына кирип, бүгүн 5-6 сабак уюштурулса керек. Ошого кирип дагы жакшы нерселерди силерге алып кетет деп ойлойм. Анан силер дагы мына көрүп, өзүңөр дагы камчылыгыңарды, дагы силердин дагы чыгармачылыгыңарды дагы өзүңөр дагы көрөсүңөр, мынаны мен жакшыраак кылыпмын, мынаны да кылып койсом болот экен деп туруп жакшы нерселерди алып кетесиңер деп ойлойм. Мына материалдык техникалык базаны түзүү боюнча дагы. Ошон үчүн эжекелер, мактуу директорлор, детсадтын директорлору, ушу баарыңарга ийгилик каалайм. Силер дагы кут ушундай болуп туруп, мындан дагы жакшы базаны түзгөн, базаны түзгөндө эле силер түзбөйсүңөр, но ошону силер дагы мамилечил болуп, айыл өкмөтү менен, ата-энелер менен байланышып, өзүңөр жакшынакай коллектив менен байланышып, ушу чыгармачыл ушундай жакшынакай жетекчилерден болосуңар деп ойлойм, тарбиячылардан болосуңар деп. Бүгүнкү семинарыбыз көп жакшы нерселерди силерге алып келет. Баарыңарга ийгилик. Мына жаз келип калды. Баарыңарда мындай башталды. Мен күндүгө бала бакчалардын группасында тынбай карап турам, эмне жөнөткөнүңөрдү кайра кызыгып, Роксанага айтып келем, мына детсадта сонун окшойт да, Роксана, мынандайлар жөнөтүп атат деп туруп, силер мындай мен мындай үйдө отурсам дагы силер менен дайыма. Ошон үчүн баарыңарга ийгилик, иштериңер ийгиликтүү болсун. Бул жамаатка дайыма ийгиликтерди каалайбыз. Карагылачы, формасынан эле бир нерсени алып кетсеңер болот бул. Формасынан эле бул жерде кандай сонун бир иш бар экендигин көрсөк болот экен. Анан ушу жетекчиликке, ыраазычылык сизге дагы. Мындан ары дагы ушу жакшы нерселерди чыгарып, чыгармачыл болуп, ушу балдардын саламаттыгы болсун, дайыма ушу иштеп, бирге иштей берели. Дайыма бар болуңуздар. Анда эмесе биз бардыгыңыздарга эмгек жамаат ийгилик каалайбыз. Булар азыр өтө толкунданып атат. Ага чейин силер даярданганга чейин биз суроо жоопторубузга сизге таркатылсак, сиздер болсуздар. Биз сабактарга киребиз азыр. Недежеке, сизге сабактан кийин, Biz 30'dan turup birinci sağolsun başlardanımızda. Sormasızlarını umarlı tarbiyatçılar, çalışıklar. Men Aygül Gülü tayfasını, Dayandı tayfasının tarbiyatçısı, Kısat Baymura Kalibiyetçiler. Bugün sizlerge men kızıktığım matematika boyunca sağoluz verelim. Sağoluz başlasak, artık 30'dan turabız. Kana, beri karayızlar. On kolumuzu oyup. Salamat baldarım, amansыңар балдарым. Анда несе мен математика сабағын баштайын. Сабаққа даярбызбы? Даяр. Азаматсыңар балдар. Айтылачы, бизге кайсы мезгил келди? Жаз мезгили келди, туура айтасыңар. Жаз мезгили эмнеси менен өзгөчөлүнүп турат? Ким айтат? Жаз мезгилинде кандай өзгөрүүлөр болот айланабызда? Бек бол. Жаз келгенде эң биринчи канаттуу чабелеге учуп келет. Азамат туура айтты, канаттуу чабелекке учуп келет дейт. Дагы кандай өзгөрүү бар, Салиха? Көбөлөктөр учат, чөптөр учат. Көбөлөктөр учат дейт. Дагы кандай өзгөрүүлөр бар? Айланабыз кандай болот? Улжан? Көбөлөктөр
шортики баштайбыз. Күн ысык, жеңил кийимдерди кийип, айланабыз, жашыл түскө бөлүнүп баштайбыз. Азаматсың, отура кой. Бүгүн биз силер менен кызыктуу математика сабагын өтөбүз. Айткылачы, биз математика сабагынан эмнелерди үйрөндүк, эмнелерди билебиз балдар? Айткылачы. Сандарды. Оңдоп жокебиз, Туруп, фигураларды, сандарды дейт дагы бул. Камкаларды. Сандарды, Кошконду, сандарды, туура айтабыз, кошконду жан. Математикада азаматсыңар геометриялык фигураларды, кошконду, кемиткенди, сандарды үйрөнөбүз. Биз канчага чейин санаганды билебиз? 100-ден 100га чейин санаганды билебиз азаматсыңар. Бүгүн силер менен мен 1ден 20 санына чейин оң жагынан санаганды жана 20 санынан 1ге чейин тескери санаганды үйрөнөбүз. Сабакка даярбызбы? Азаматсыңар, анда мен силерге бул жерден бир видео көрсөтөйүн. Сандар боюнча биз эмне кылабыз? Таанышып алабыз, Эми биз ошону ирети менен санап алабыз. 1, 2 деген. Кайсы сан? 8 эмне турат? Шара. Азаматсыңар. Бул эмне? 9 карандаш турат экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Азаматсыңар, биринчи карандаштын биз топторго, 2 топко бөлүнүп, тапкычтар командасы, андан кийин билгичтер командасы болуп, 2 топко бөлүнүп, топтор менен иштешебиз. Кана бул жака 6 бала келебиз. Бир тапкычтар командасы ал эми мундун жамбан менен Келегибиз, биздин эмнебиз? Кантип айтабыз? Биздин айгүлүбүз, ысык көйлөгүбүз, биздин тоолорубуз, ой азаматтар, биздин жайлообуз. Балдар карагылачы, биздин Кыргызстан аябай кооз бекен? Кооз, таза экен. Биздин Кыргызстаныбызда улуттук аябай көп нерселер бар да балдар. Биздин артыбызда турган чоң энебизди көрдүңөрбү? Мына биздин аркабызда чоң энебиз отурат. Бизге ушул чоң энелерибиз илгертен ата бабаларыбыз мынтип жип ийрип балдар бизге бул жиптен эмнелерди токуп берген бизге? Жемпир, көйнөк, бутубузга байпактарды токуп чоң энелерибиз токуп тигип берген, Ушул ирик менен жип ийришип балдар бизге көптөгөн кийимдерди чоң энелерибиз токуп берген. Түшүнүңөрбү? Азаматсыңар. Карагылачы, биздин боз үйүбүз аябай кооз болуп калдыбы? Кооз суу болуп калды. Карагылайын, дагы мени карап отурабыз, Альфия кызым. Кана бул ким балдар? Манас. Бала башадан баштап эле манасты үйрөтө баштайбыз. Алардын туулгандыгы, алардын төрөлүшү ошол боюнча өтүп атабыз балдарга. Манас таануу конкурсуна да катышып атабыз. Андан кийин бул жагы ата-энелер канасы болот. Ата-энелер канасында ата-энелердин буйруктары, ата-энелерге жылдык иш пландары жазылган. Биздин демөөрчү ата-энелерибиз булар. Демөөрчү ата-энелерибиз биздин максат үчүн көптөгөн иштерди аткарып беришти. Бул жерде биздин чыңгыз бурчубузду уюштурганбыз. Чыңгыздын чыгымалары боюнча биз балдарыбызга видеороликтерди, кинолорун коюп беребиз. Ошол боюнча айрыкча ак кеме боюнча көбүрөөк, биринчи мугалим боюнча тарбиялык сааттарды өтөбүз. Бул жак методика күнөөлөр.
Манас батырға Ақбалта абасы айтады. Тұш-тұшыбызға дұшман толды. Қытайдың қарына қалдық. Бұлар емей жөн жатпайды. Бірде болғысы бірде алар бізді чап алар. Ошон үшін балам башыбызды чоғылталы. Чечтөбө деген жерде Қанқошой деген адам бар. Ақылман десең ақылман, батыр десең батыр. Қырғыздар тұр-тұшқа чачылып қачқанда ушул киши ат башында кетпеймін деп эли менен қалып қалған дейді. Манас 40 чоросын ээрчитип, Қанқошойдун чечтөбөсүн мерчем карай кыркырашып, бийик тоо өрдөп чечтөбөгө жете келет. Мына ошол учурда Қанқошой түш көрөт. Түшүндө бир колунда алгыр бүркүт, бир колунда өткүр кылычы бар. Бир адам түш көрөт. Қанқошой түшүн жорутса, алыстан Манас баатыр келет. Ал сизге жана бизге дем күч берет деп жоруп беришет. Bir günü Қанқошойдун bir жигити Кошойдун алдына келип, "Батырым, сүрүкүштүү bir адам бар. Ал адам эмес, bir дөдөй кеме, bir дөдөй неме келе жатат" деп калтырай дейт. Ошол маалда Қанқошой ким келе жатканын билип, көкүрөгү жылып, көөдөнү ысып, жарылып кете тургандай Манас баатырды күтүп калат. Манас батыр келатат. Аптир келе турган. Assalamualaikum. Koşuyorum. Бекбол, катты айт, Бекбол. Ben seni bilgenmin. Bir gün bolmasa bir gün gelerini bilgenmin. Kıtaylar kırmızı basın, Kırgız elge azap solma. Allah'ını göçürüp gel. Özükte koş bol, aman bol. Ошол маалда Кошой досуна Манас келип кетет. Жайшоого көзү тикпесе деген кыргызымдын улуттугун сиздердин назарыңызга сунабыз. Эле катары болсун сиздерге Норуз байрамына. Кабыл алып коюңуздар. Oyunlarımız var. Ошолорду кабыл алып койсоңуздар,
өзүңүз канакей илгертен ата бабаларыбыз көчмөн калк кылып жашаган, ат менен төлөр менен көчүп ал жерлерде көчүп жашашкан. Ошондуктан азыр биз төөнү бул жака киргизип алсак, төбүбүздө ар түрдүү нерселер камтылган куржунунда. Ошолор менен силер менен оюн сыяктуу биз сабагыбызды баштасак. Азыр бул жерде биздин куржундарыбыз бар. Куржундардын ичинде ар түрдүү силер күтпөгөн нерселер бар. Каалоочу эжекелер, директорлор, тарбиячылар, мен чыгайынчы, катышайынчы деп каалоочуларды бирден чакырсам, келиңиздер, ким биринчи келип, ушул биздин төбүбүздүн сыйлыгын алып кетет. Нерсени карабайсыз, бирок Ошол жерде тизилип турабыз. Ооба, бир жаныбарды алдыңыз сиз эжеке. Бул. Келиңиздер. Береке. Он эжеке болсо болот, он. Алып даярдап турурсуз. Каалаганыңарды алыңыздар, билдиңиздер. Бул эжеке жөн эле. Бул эмне эжеке? Шалгам. Шалгам кандай түстө? Сары. Сары, туура айтасыз. Эми ушул шалгам жөнүндө бизге кичине бир жоолук айтып берсеңиз. Же ыр билесизби шалгам жөнүндө? Бир балким бир жок экен бир. Орус тилинде болсо дагы болот. Анын шалгам египтир. Шалгамды күндө эме багыптыр да, мындай айткандачы, чабы, суу коюп дегендей. Анын шалгам аябай чоң болуп чоңоюптур. Анын чалдын өзүнүн күчү жетпей калыптыр. Тартайын десе тарта албайт. Анан ошондо жардамга кемпирди, небересин, күчүгүн, ышыгын, чычканын тартып, шалгамды тартып алып, балдар бакчасына алып келиптир. Балдарга суюк тамакка кошуп бериптир. Себеби аябай сонун витаминдери бар. Балдардын витаминдери иммунитети Шалгам чоңойтуп турмун. Жашонго турбай, кечим жетпейт да жардам берели. Табышка кел. Табышка, бала чакырайынбы? Чакырчы кызды. Ой, кызым. Жардам бер. Кегилер. Тартып. Ой, аябай чоң турбайбы? Кегилер. Тартып. Ой, дегеле 300 жетпейт го. Дагы ким бар? Чакырган жай. Мышыгы. Gel buraya, ana. Tартып. 2, 3. Ой, ким калды? Кегилер. Тартып. Соң рахмат, аябай сонун аттандык. Беш багыттын 3-чү багыты кандай? Толук айтып бериңиздер. Беш багыттын 3-чү багыты социалдык өнүктүрүү. Социалдык өнүктүрүү деп мисалы, менин колумда уй жаныбар турат. Ошол уй жаныбарды бала бакчага көмөкчү кылып уюштурсак, бул уйдун сүтүнү балдарга беребиз. Бул сарасы көң кылабыз дегенде очокко иштетсек болот. Бул уйдун мындайча айтканда сарасы эле зыян, калган бүт бардыгы пайдалуу деп ойлойм. Бул дагы ошо өнүктүрүү. Нависте программасы канча саат менен окутулат? Туура 80 саат. Ооба, туура. Акча. Балаңызга акыркы жолу кайсыларды жаттаттыңыз, ырдап бериңизчи дейт. Азыр мен үй жаныбарлары жөнүндө балдар үйүндөрүн кантип чыгарышты, ошолорду жаттаттым. Сиздер мага жардам бересиздер. Мен мисалы
сиздер күчүк болосуздар, кичинекей мен күчүктөрүм, анан улактарым болосуздар. Мен сиздердин энеңиздер болом. Аны эмесе баардыгыбыз азыр мен күчүктү айтканда силер аф деп бересиздер. Балдар күчүктүн үнүн кайтып чыгарышында кошо жатат. Мен балдар ошондо жатат. Баштадым. Күчүгүм бар кичине, үйрөт кара кишиге, жаман экен кылыгың, жакпайт мага мунуң, улагым бар кичине, жаман экен кылыгың, жакпайт мага мунуң. Негизи балдарга ылайык турак эле кыска айтайын. Ак чайнекке көп капкак, көк чайнекке ак капкак. Ошону тезирээк айтайын. Ак чайнекке көп капкак, көк чайнекке ак капкак. Дагы тезирээк айтыңызчы. Ак чайнекке көп капкак, көк чайнекке ак капкак. Ак чайнекке көп капкак. Ак чайнекке көп капкак, көк чайнекке ак капкак. Азамат. Менин суроом, Кенже тайпанын математика сабагы жумасына канча жолу өтүлөт? Жумасына 1 жолу өтүлөт. 3-чү Дегмай. Биздин мага берилген суроо бул бардык садикте болгон көйгөй бизде да болот. Бала бакчаңызда майрамдык кече өткөрүлүп жатат. Ошол бий боюнча ата-энелер кандай каршылык, кандай ыраазычылык билдирет дейт. Бул жерде менин балам неге артка туруп калды, неге деген көйгөйлөр чагылдырыптыр. Биз бул көйгөй менен бардыгыбыз эле башыбызды изкесе керек. Ошо кандай учурда кандай жооп бересиз дейт. Мен ата-энелерден биринчиден ата-эне кечирип коюңуз деп биринчиден кечирим сураймын. Экинчиден сиздин балаңызды кийинки сөз алдыга коёмун деп ата-эненин да көңүлүн алмакмын. Менин суроюм мониторинг деген эмне деген сурашыптыр. Мониторинг деген бул балдарды билимин баалоо, ушул 5 багыт боюнча балдарды билимин баалоо деп. 5 балдарды билим сапатынын жыйынтыгы. Азаматсыз суроо жооп бердиңиздер. Барыңыздарга чоң рахмат. Биз кичинекей болсо дагы өзүбүз ушул тарбиячыларга катышпаган 4 тарбиячы эжекени чакырсак. 4 эжеке калуучулар. Келип берсеңиздер. Артыңарды карабаңыздар дагы. Артыраак турсаңыздар. Бул сүрөттү мен азыр көрсөтөм. 2 эжеке. Ушул 2 эжеке бул эжекенин мына белине ушул сүрөттү тартыш керек. Кандай болуп турат? Тартат, мен көрсөтүп турам. Булар ушу денеси менен сезип сүрөттү артына доскага түшүрүш керек. Анан мен акырында айтып берем эмне болгонуна, карап турасыздар. Силер Тарбиячынын сезгичтиги. Ооба. Эмне кылымда алып турайын? Силердин желкеңерге эмне тартылып атат? Эжекелер эмнени тартып атат? Ооба, айтпай эле бир сыйра тартып коюңуздар болду. Чисто. Сүйтөжө караң сүрөткө. Сүрөткө караң. Үзөк башына. Чекесинде да бир нерсе турат да. Чекесинде да. Бурч кадып. Кайра катылып. Болду. Шабыз тарбиячы окшойт да. Эми сиздер тарткан сүрөттөрдү тизилебиз бул жака. Тизилсеңиздер. Сиздер тарткан сүрөттөр. Бул эжекелер сиздерге айтып берген сүрөттөр. Ушул болчу эжеке. Көрдүңүздөр э? Бул оюндун көрсөткөнүбүздүн максаты биз бала бакчабыз, садикте иштейбиз а. Бала бакчада тили чыгы элек же тили жакшы сүйлөбөгөн балдар көп келет да.
Анан ал балага биз өзүнүн тилин табыш үчүн көп балдар мимика менен, өзүнүн кыймылы менен же сүйлөй албаган балдар келип мынтип түшүндүрөт, ар нерсени айтып. Ошону биз денебиз менен бүт ден мындай өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен сезе билишибиз керек. Баланын айттырбай көздөрүнөн сезе билишибиз керек экен. Ошону биз баланы карап, эмнени айтып атканын туя билишибиз керек экен. Ошондуктан мен тарбиячыларга дагы кичине эме болсун деп сабакты уюштурдук. Бардык балдарды биз сезип, жакшы көңүл буруп, бул сүйлөй албайт эле, бул айта албайт эле дебестен жакшы иштегенге мен бардыгыңарды үмүттөп кетем. Мен сүрөттү жыйынтыктап коюңуз, толук болбой калды. Чач гана, чач жок. Эме чач кылбадым. Сүйүртө болсо эки кол менен эме кыла берип анан эжекен адаштырып. Ооба, бул жерде анан күндү сүрөтүн дагы чагылдырган жоксуздар. Күн бар. Өзү сүрөттү биринчи баштаганда биз күндү тартышыбыз керек. Күндү биринчи чагылдырып алышыбыз керек. Андан кийин адамдын туку бою, денеси тартылып баштайт эле. Рахмат оюнга катышып бергениңиздер үчүн. Бул жерде эжеке артыма сүрөт тартып баштаганда ойлодум, күндү келди десем, анан ылдый жакка түшүп кетти. Анан адам элеси келди деп адам тарта баштадым да. Эжекелер, жетекчилер, мен атым азыр айтты, мен Самиева Умедай Сабжановна, Кара Суу районунун азыр Манас айыл өкмөтү болуп калды. Насибеби балдар бакчасынын жетекчиси. Мен 2011-2014 жылдары ошол STEM билим берүү программасы боюнча тренер болуп иштегенмин. Бирок мектеп боюнча, бала бакча боюнча да жалпы түшүнүктөрдү алганбыз. Эми өзүмдө бар болгон билимди силер менен бөлүшөйүн. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде STEM берүүнү өнүктүрүү, бул STEM деп айтып атабыз. Кандай өзгөчөлүгү бар, эмне үчүн мектепте, бала бакчаларда бул азыр өтө мындай не дейт? Артыкчылык болуп атат, ошол жөнүндө азыр сүйлөшөлү. Анан STEM билим берүү деген эмне деген суроону баарыбыз эле мындай кылып анан атынан эле коюп атабыз. Бул STEM өзү 90-жылдардан баштап биздин билим берүү системасына кирип келген. Бирок 2001 жылы бул STEM деп анан оптимизациялаштырып, анан 4 тамгадан турган бул Америкада биринчи иштеп чыгылды. Анан 2013 жылы бул азыр адамдар кандай артыкчылыктарга өзүнүн чыгармачылыкка ээ болгон болуп, анан 2013 жылы бул STEM программасына айландырылды. Бул дагы эй тамгасы ап деген сөз кошулуп STEM айланды. Анан азыр биздин айтып атабыз да эмне үчүн заманбап дүйнө азыр биздин мугалимдерден, тарбиячылардан аябай көп нерселерди талап кылып атат да. Анан азыр мындай интернеттен угуп атасыңар, Facebook бар жерден азыр биз окутуп аткан балдар альфа поколениянын балдары да. Анткени алар бир нерсени колунан кармап көрүп, өзгөрү бир нерсени сезип, өздөрү эксперимент өткөн сабактарды жакшы көрөт экен. Анан биз убагында сүрөттөрдү, кыймыл аракеттерди көрсөтсө эле биз балдар ошол нерсени мындай макул болуп эле кабыл алат эле да. Азыр жөнөкөй сүрөт, азыр презентацияны да балдарга кызыгы калбай калды да. Анткени балдар өз бир нерсени кармап, өз иликтеп, өзү мындай башынан өткөн боюнча бир нерсени кабыл албайт экен. Анан STEM бул мектепке чейинки билим берүүнү жаңы когнитивдик ишмердүүлүк процессинде интеллектуалдык жөндөмдөрдү өнүктүрүүгө жана илимий техникалык чыгармачылыкка тартууга багытталган жарым себеби биздин максатыбыз, биздин өзүбүз мектепке чейинки билим берүүнүн өзүбүздүн стандартыбыз бар. Анан балалык программабыз бар. Биз ошо балалык программасынан чыкпай эле ошого жардам берип STEM билим берүү программасы менен өнүктүрсөк болот. Бул 5 тамгадан турган, айтып койсоңуз эжеке. Акка эжеке. Назад. Эжеке назад. Назад. Всё, дагы берем. Мына 5 тамгадан турган бул Science табигый илимдер, технология,
инженерия, анан арт чыгармачылык, математика. 5 тамгадан. Анан дагы бир нерсени айтып коюйт. Бул биздин өзүбүздүн бала бакчада комплексный занятиябыздын бир түрү. Андан коркпосо эле болот. Комплексный занятия. Буга чейин биз эсиңизде болсо степ бай степ менен иштегенсиздер, бала бакчалар. Анан өзү центрлар менен иштегенбиз. Ошол центрларды кичине аттарын өзгөртүргөн, мына коркпосо болот. Бул өзүбүздүн комплексный занятиябыз. Анан бала бакчада эгерде илимий жактан карасак, STEM 6 модулдан турат. Бала бакчада. Биринчи Фребелдин дидактикалык системасы, анан математикалык өнүгүү, лего конструкциялоо, жандуу жана жансыз жаратылыш менен экспериментациялоо, мультистудия мен дүйнөнү жаратам, анан робототехника. Биз булардан мисалы дидактикалык система бизде бар. Фигуралар, ар кандай түстүү материалдар, жумшак материалдар, анан математикалыкта сандар, эсептер, легода биздин өзү конструкцияларыбыз бар. Анан жандуу биз баягы эксперимент кылганбыз буга чейин эле. Бирок системасы жок болгон, бири менен байланышы жок болгон. Ошондуктан бирок азыркы STEAM-дин максаты ошолорду айкалаштырып, эмне дейт, системалаштырып өтүштөн мындай максатыбыз ошол. Ар бир модуль конкреттүү маселелерди чечүүгө жардам берет. Анан биринчи модуль экинчи модулду толуктап кетиш керек. Биринчи модулдун темасы башка, экинчи модулдун темасы башка болбой эле, бир модуль экинчи модулду сөзсүз толуктап камтып кетиш керек. Анан мына Фребелдин дидактикалык системасы, бул биринчи система, бул катуу предметтер, мына көрүп атасыздар, геометриялык фигуралар, анан мынандайлар, бул өзү даяр ушундай материалдар бар. Анан экинчиси бул жумшак кубиктер. Жумшак кубиктер, анан бул эмнеге жардам берет? Мисалы, назар. Мейкиндик, мисалы мынабы биринчи баягы катуулар 14 модульдан турат, 14 коробкадан турат. Мисалы мына шерстяные мячики, основные тела, кубики из кубиков деген өзүн мынандай атайын, мынандай топтомдор болот. Анан экинчиси болсо, бул эмнеге жардам берет? Балдардын мейкиндик ой жүгүртүүгө. Мисалы кандай фигура кайсы фигурага окшош, кандай фигуралардан дагы кайсы фигураларды түзсө болот. Ошол нерсеге баланын абстрактуу ой жүгүртүүсүнүн калыптанышына жардам берет. Анан экинчиси жандуу анан жансыз жаратылыш менен экспериментациялоо. Мына өзүнүн атайын аспаптары бар. Бала бакчага арналган өзүнүн аспаптары бар. Бул курчап турган дүйнөнүн ар түрдүү касиеттерин баланы өздөштүрүүгө жардам берет. Бала өзүнүн көзү менен көрөт, колу менен ошол нерсени өзү жасайт, анан баланын эсинде ошол нерсе калат. Кийинкиси математикалык өнүгүү. Бул да биздин өзүбүздө бар болгон нерселер, бирок бул жерде системалаштырылган, дагы өнүккөн материалдар. Бул бизге эмнелерди? Чоңдуктарды, формаларды, мейкиндик, убакыт, саноо, анан эсептөөгө жардам берет. Кийинкиси лего конструкциялоо. Мына биз өзүбүздө да бар, бирок бунун кичине айырмачылыгы, биз алардан жөн эле уйларды эле курат да, биздин мисалы, бул жерде ар түрдүү жаныбарларды, кыймылдуу нерселерди жасаганды үйрөнүшөт балдар. Анан робототехника деген бар, өзүнүн атайын робомыш дегени бар, робопчила дегени бар. Бул компьютердин жардамы менен ошол роботтарды кыймыл аракетке келтирет. Мисалы, мынчагы кадам оң жакка, сол жакка, ылдыйга, ушундай деген сөздөрдү баланын мейкиндигини мындай өздөштүрганга жардам берет. Анан мен дүйнөнү жаратам деген баягы эмне үчүн STEAM-га айланган, ошол арт деген сөз менен ошол мультистудия бул жерде көрүп атасыздар, өзүнүн атайын мындай аспаптары бар. Ошолор менен сүрөттөрдү кыймыл аракетке келтирет. Анан ошо STEM технологиясынын кандай артыкчылыктары бар? Мынан артыкчылыктарын жазып койгонбуз. Кызыгуу баланын кызыгуусун өнүктүрөт. Анан инженердик өнүмдөрдү өнүктүрүүгө жардам берет. Команда менен иштөөгө үйрөнөт балдар, топ менен иштөөгө. Анан максаттуу команда менен иштөөгө үйрөнүшөт. Анан
аткарылган иштерди талдоого, анализдегенге, аларды кайра синтез кылганга, анын кайсы жагы бизге жагат, кайсы жагы бизге пайдалуу, кайсы жактары зыяндуу, ошол нерселерди бала өзү аңдуу сезгенге жардам берет. Анан ушул нерселер бар. Эми азыр бул азыркы көрсөткөн аспаптар биздин Кара Суу районуна келе элек, бирок мен өткөндө Замир Ергешевна айтты, биз алып келдик деп. Мен да азыр өзүм издеп атам. Бирок анын нерсе жок деп эле, анын стимде бала бакчага биз азыр мындайларыбыз жок, биз муну киргизе албайбыз деген нерседен биз алыс болушубуз керек. Бизде математикалык, өзүбүздүн геометриялык фигураларыбыз, жумшак кубиктерибиз бала бакчаларда бар. Бул базарларда да сатылат. Анан өздөрүбүз колдорубуз менен жасасак да болот. Анан арт студияда айтып атат-ку, сүрөттөрдү кыймыл аракетке келтирет деп. Анан өзүбүздө эмне бар бала бакчада? Бизде пальчиковая сказка дегенибиз бар да, колубузга кийип алып, ошол жаныбарларды, кандайдыр бир каармандарды образга кирип, ошолорду эмне үчүн ошолорду образга киргизет? Алар балдарды кандайдыр бир мисалы касиеттеринде, мисалы карышкырды кандай мүнөзү бар? Эмне үчүн карышкыр? Анан коёндун кандай мүнөзү бар? Ошолорду ролдоштуруп койсок да, бул уже чыгармачылык артка кирип кетет. Анан робототехникабыз бар, жөн эле үйлөрдү куруп койбой, ошол нерселерден башка нерселерди, жаныбарларды да жасаса болот. Себеби баягы лего деп конструкция болуп базарларда да сатып атат. Жанында дайыр сүрөттөр менен барды, кайсыдыр жаныбарды мындай кылып үйрөткөнгө болот. Анан биздин өзүбүздүн балалыкта 36 темабыз бар да, мисалы ар бир жуманын өзүнүн темасы бар. Ошол бир жуманын темасын айкалаштырып, ушул 6 модулду киргизип, бир сабактын өзүндө пайдаланса болот. Эми азыр математикада азыр мына эжекенде сабактарында өзү мындай кайсы бир элементтерин киргизип атабыз, бирок мындай өзүбүз интернетке кирсек да башка да. STEM дегендин ар бир тамгасын кайталап коюңуз. Азыр себеп суроолорубуз бар да. Азыр мен ушул жерден өттүм, билмем. STEM бул 2001 жылдан баштап, анан 2013 жылды 2013 жыл мына А тамгасы кирди да. Ушул 5 тамгадан турган. Математика, мына сайенс, азыр ушу мектептерде сайенс деген предмет кирди. Бишкекте бала бакчаларда да сайенс деген предмет ушу кирип атат. Анан технология бир нерсени жасагандын технологиясы, кантип жасайт, кандай техникалык эрежелерди пайдаланыш керек, эмнелерге көңүл буруш керек. Анан инженерия, эмнеден кийин эмнени жасаш керек, ошонун кадамдары. Анан чыгармачылык, математика. Бир эле нерсе менен сабак өтүп атып эле ошол 5 тамганы биз аткарып атабыз.